Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Мурда нон-стоп дуэтине ырдап келген белгилүү ырчы Чолпон Талибекти кийинки күндөрү экөө чогуу ырдап, чогуу клипке тартылышкан өнөктөшү ырчы Амир Аскаров сотко берүүгө камынууда. Буга экөөнүн дуэт аткаруусундагы «Жүрөгүм Эзилет» аттуу ырдын клибин YouTube каналына жайгаштыруу боюнча автордук укуктары себеп болууда. Себеби буга чейин аталган клипти экөө тең YouTube'дагы өз каналдарына жүктөшкөн. Бирок ушул жылдын 4-октябрында Чолпон Талибек аталган каналдын Амир Аскаровдун даттануусунун негизинде автордук укук бузуу боюнча эскертүү келген. Мындан соң ачуусу келген Чолпон YouTube каналга ырды чогуу аткаргандыктан авторлордун бири катары аталган каналга жүктөөгө толугу менен автордук укугу бар экендигин айтып, Амир Аскардын даттануусун артка кайтарууну жана деги эле анын аталган клипти жүктөө укугунан ажыратууну суранып жазат. Ал эми ырчы кыз Instagram'да баракчасынын окурмандарга түшүнүктүү болушу үчүн белгисиз себептер менен каналдан мага даттануу боюнча кат келип, автордук укук бузулган деген кине менен менин жүктөгөн видеомду тосмолоп коюптур. Эмнеге? Аталган композициянын автору бир гана Амир Аскаров эмес да, анда текстин, музыканын авторлору бар. Аткаруучулар болсо жалгыз эмес, экөөбүз аткарганбыз. Менин видеомду тосмолоо менен канал автор катары менин да укугумду бузуп жатат. Мен жүктөгөн видеону тосмолоого эч кандай негиз жок. Мен тараптан кимдир бирөөнүн укуктарын бузуу болгон эмес, деп жазды. Эми Чолпондун бул жасаган иштери үчүн Амир Аскаров аны сотко берем деп чаманууда. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.